Нариман айыл өкмөтүнө караштуу Жаңы Маали айылынан чыккан алгачкы мугалимдерден 4-өө. Алардын бири башталгыч класстын мугалими Төлөн Кадыров. Ал бул мектепте 21 жылдан бери иштеп, директордун окуу иштери боюнча орун басары болууга жетишти. Ал тарыхчы жана педагог. Атасы айылдык кеңештин депутаты болгон. Башка улуттун балдарына салыштырмалуу өлөлүү тектүүлөрдүн балдарын тарбиялоо оор дейт. Кандай гана улут болбосун, ар бир адам билим алууга милдеттүү экендигин эскертет. Адыркы күндө mesela менин карындашым, бир тууган карындашым дагы окуган. Ушул мектепте ал дагы башталгыч класстардын мугалими болуп иштеп келет. Анан менин кеңешим бул эми жашооду токтотуш керек да. Себеби дегенде дүнүйө өнүгүп атса, адамдар өнүгүп атса, эме кылып атса, биз дагы өнүгүшүбүз керек. Эми адам канча байлыгы болсун, ал капы менен эменин акчасын көтөрүп жүрсүн, капы менен алтын көтөрүп жүрсүн. Бирок окубаса, өзүнүн укугун билбейт да, өзүнүн укугун билбейт. Эч жерден мисалы ал нерсени акчаны тапкан менен ал нерсени иштетиш жолун дагы билбейт да. Ошон үчүн менин кеңешим, канча эме болсо, эгерде күчү жеткенче окуш керек да ар бир адам. Бардыңыздар мектептерде алдыкпы? Алардын дагы бири Хаятка Нуринова. Алда башталгыч класстарга сабак берет. Бул мектепте иштеп жүрүп кесиптешине турмушка чыккан. Жолдошу экөө тең учурда мугалим болуп, башка өлөлүү тектүүлөргө үлгү болууда. Мен мектепте жакшы балалар менен